13 жылдык эмгеги менен элге таанылган Огантала медиа. Жалал Абад областынын так ортосунда жайгашкан Огантала жамааттык мультимедиа борбору түзүлгөнүнө 13 жыл болду. Саламатсыздарбы Огантала айылынын тургундары, сиздерди жаңы кирип келген. Ал аралыкта райондук, областтык деңгээлдеги жаңылыктарды чагылдырып, эл ишеничине кирип, элетүүнүн дүйнөнүн 4 бурчуна жайылтып турду. Көптөгөн ыктыярчыларды даярдап, алардын келечегине жол ачты. Бардыгынын идеалды тартылган, бул жерде гана бутту кесилип калган көрдүңүзбү? Огантала жамааттык мультимедиа борбору 2010 жылы элеттеги аялдарды колдоо долбоору тарабынан Тамчыдан көл фонду аркылуу Марина Ташматова ачкан. Ошондон бери ал айыл турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп калды. Иштеп баштаганыбызда бизге ушул Хлоп медиадан бизге түшүндүрүп Бишкекке кайра чакырып атышты. Биз эмне кылышыбызды айтышты. Мисалы үчүн айылда ушул территорияны, ушул зонаны камтыган жаңылыктарды чыгарасыңар. Силердин үнүңөрдү эл уксун. Силерде кандай проблема болсо, силер аркылуу ушул эл уксун. Силерде кандай жакшы жетишкендиктер болсо, силер аркылуу эл уксун деген да. Биринчи түптөлгөндө 4 ыктыярчы катталып, иш алып барышкан. Ыктыярчыларды Клоп медиа борбору журналистикага окуткан. Бул медианын өнүгүүсүнүн биринчи тепкичи болгон. Бир ай окуп келишип, анан кийин ушул жерде айылдагы эмне проблемалар болсо, көйгөйлөр болсо, ошонун баарын чагылдырып айтат эле. Огантала жамааттык мультимедиа борбору 163төн ашуун ыктыярчыларды даярдап, алардын келечегине жол ачты. Ошол убакта анча түшүнбөдүк эле, азыр ойлонуп көрсөм эң жакшы долбоор экен. Барган сайын балдарыбыз, ушул жерде окуп кеткен балдарыбыз журналист болуп, телевиденияга чыгып, азыркы күндө жогорку деңгээлдерде иштеп жүрүшөт. 2013 жылдан тартып Марат Токтобаев жетектеп келет. 2015 жылдан азыркы күнгө чейин Гүлназ Камбарали кызы координатор болуп, медиадагы иштерди аткарып, ыктыярчыларды окутуп, редактор, кабарчы болуп иштеп жатат. Биздин максаттарыбыз көп. 23 жылы көптөгөн максаттарыбыз ишке ашты. Мисалга алсак, жол маселесин көп жолу алып чыктык эле. Ошол жол маселебиз чечилип, азыр Огантала айылында жол жакшы асфальттанып калды. Андан сырткары тротуар маселесин алып чыкканбыз. Тротуар салынды. Андан сырткары бала бакча маселесин алып чыкканбыз. Бала бакча дагы курулуп жатат азыр. Мындайча айтканда, биздин алып чыккан көйгөйлөрүбүз чечилип жатат. Ошол бизди аябай кубандырат. Эң сонун макалаларды жазып атат. Мен келсем уже биздин Огантала медиабыз аябай өркүндөп өрчүп аткан мал экен азыр. Медиа борбор биринчи ачылган жылдары айылдын жаңылыктарын чагылдырса, 13 жылдан кийин райондук жана областтык деңгээлде жаңылыктарды чыгарышты. Бизге тургундар берген маегинде да биз Огантала медианы дайыма колдойбуз. Биз чыгарган маалыматтарына ишенебиз. Дайыма бизден интервью алып турушат. Биз да өз учурунда ар кандай маселелер жөнүндө өз оюбузду билдиребиз деп жооп беришти. Тез жардам бөлүмүндө иштейм да көп жылдан бери. Тез жардам бөлүмүнө мультимедиа борборуна барып туруп интервью алып турат. Анан кийин аны элге көрсөтөт болуш керек. Эми Огантала медиага жалпы эл ишенет, биз деле ишенебиз. Огантала медиасынын иштерине ийгилик каалайбыз. Дайыма жакшы иштеп жүрө бериңиздер. Өркөнүңөр өссүн. Дайыма ишиңерде ийгиликтер болсун. Мектеп мугалими Малида Расулова медиа борбордун ыктыярчылары жазган маалыматтары кызыктуу экенин билдирип, аларды дайыма колдоого аракет кылабыз деп жооп берди. Биз бул медианы сөзсүз түрдө көрөбүз. Бул бизге эң кызыктуу. Көрүп маалыматтарды алабыз бул медиадан. Мисалы мында ар түрдүү маалыматтар, мисалы балдар өздөрү, окуучулар өздөрү жазган маалыматтар, ар түрдүү биздин айыл боюнча бул түрдүү маалыматтар чыгат. Ошон үчүн бизге кызыктуу деп ойлойм. Биздин медиада азыр Медиа борбордо азыркы учурда 6 ыктыярчы журналист катары макала жазышса, 10 ыктыярчы 6, 7, 8 класстардын окуучулары журналистиканын негиздерин, фото-видео тартууну, подкасттарды жазууну, монтаждоону активдүү өздөштүрүп жатышат. Бул жерде окуучулардын лидерлик сапаты жогорулайт. Эл алдында сүйлөөгө, өз оюн так айтууга үйрөнүшөт. Жаш болгон, анан 40 күнү гана ошо баарыбызды отургузуп бир фильм көрсөткөн. ошол мезгил азыр болгондо кантет эле? Азыр болгондо
мындай таанышууну бир болчуктаган акыркы күнү анан баары менен таанышып кетким келип атат экен. Ал менен ошо видеону бүтүрүп эме кылыш ошо жагат журналистикага. Быйылкы жылы 16 ыктыярчым бар. 16 ыктыярчы өздөрүнүн бөлүнгөн иштерине карап иш алып барышат. Мисалы 4 ыктыярчы видеоду жасайт, 4 макала жасайт, 4 видео контенттер даярдоо менен иш алып барышат. Негизи бизде рупор бар. Рупор аркылуу биз элге биздеги маалыматтарды, ошондой эле дүйнө жүзүндөгү жаңылыктарды айтып беребиз. Азыр сиздерге тендик уктурууну сунуштайбыз. Биздин тема кыздардын кесип тандоосу боюнча болот. Андай эмесе жагымдуу угуу каалайбыз. Ар түрдүү фонддор менен иштеп, ар түрдүү долбоорлор менен иштеп жатабыз. Негизи мен өзүм алган билимими келип, ошол ыктыярчыларыма үйрөтүп келем. Ыктыярчылар азыр подкаст жасашты билишет. Видео монтаждоо, видеого тартуу, аудио жасоо, ошондой эле көптөгөн макалаларды, ар түрдүү өңүттүү макалаларды ар түрдүү социалдык сеттерге чыгарганды үйрөнүп келишти. Оған тала жамааттык мультимедиа борборубуздун негизги максаты айылдагы, биздин региондогу, биздин областтагы көйгөйлүү маселелерди алып чыгуу. Бизге дайыма айыл өкмөт башчылары, База Корон райондук администрациясынын башчысы, акимдер, билим берүү, коопсуздук кызматтары баары биз менен бирге кызматташып келишет. Өз ишин мыкты аткарган Уугантала жамааттык мультимедиа борбору жана Гүлназ Камбарели кызы көптөгөн сыйлыктарга ээ болгонун дагы айтпай коюуга болбойт. Уугантала жамааттык мультимедиа борбору уюшканына 13 жыл болгонуна карабастан көптөгөн ыктыярчыларды тарбиялап өстүрүп жатабыз. Ошол менен катары Уугантала мультимедиа борборунун ийгиликтери дагы аябай көп. Мисалга алып кетсек, 2019, 2022, 2023 жылдары мыкты мультимедиалык борбор катары эсептелип, биринчи орундарды алып келебиз. Андан сырткары райондук жана Могол айыл өкмөтүнүн ардак грамоталары менен сыйланды. Райондун жана айылдын жашоосуна, маданиятына, билим берүүсүнө өз салымын кошуп келүүдө. Башкысы жаштар үчүн, келечек үчүн жол көрсөткөн, аларды бириктирген аянтча түзүп, өнүгүп келүүдө. 24 жылдагы максатыбыз дагы эле баягы биздин маалыматтарды элге жеткирүү, кеңейтүү, биздин материалдык базабызды да кеңейтүү, ошол менен катар жаңы ыктыярчыларды дагы окутуп үйрөтүү. Уугантала жамааттык мультимедиа борбору эл менен жана дайыма эл үчүн кызмат кылат.